Жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрө турган болсок шерменде болобуз. Мындай мыйзам менен келбегиле. Уят. Ал кызматкер бир күн жемкор болуп, коррупция менен кармалып калсам не дейбиз? Бул кемеңгер эмес экен, жемеңгер экен деп ал салабыз наамындагы. Мамлекеттик сыйлыктарды, ардак наамдар жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө мыйзам долбоору күн тартибинен алып коюңуздарды суранамын. Министр азыр иш чарада эле, министр өзү келип өзү түшүндүрөт. Ошондуктан бүгүн күн тартибинен алып коюңуздарды суранамын. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Добушка койгучакты мен процедурный ушул маселеге тиешелүү сөзүм бар да. Бул мыйзам 6-чы маселе. Процедурный деп атпаймынбы? Ата журт Топтон Талиева. Бул мыйзам долбоорунун автору ким болду экен дейм да бул. Бул кыргыз мамлекетинин душманы. Кайсы министрлик болсо дагынчы. Президентти дагы подставить этет бул мыйзам. Жогорку кеңешти да подставить этет бул мыйзамчы. Ошон үчүн азыр талкуу кылсак дагы 6 айга кетет. Талкуу кылып туруп эле 6 айга кетирип берсекпи, кандай дейсиздер? Мисалы мына мен эми эл акыны айтпай эле коеюн, ага чейин келе бир сүйлөмдү айтайын, бир сөздү. Кемеңгер деген наам бул мамлекеттик кызматчыларга, муниципалдык кызматкерлерге берилет дейт. Кемеңгер дегенди мамлекеттик ошо муниципалдык кызматкерлерге берсек, ал кызматкер бир күн жемкор болуп, коррупция менен кармалып калсам не дейбиз? Бул кемеңгер эмес экен, жемеңгер экен деп ал салабыз наамындагы. Бул кемеңгер деген бул кыргыздын керемет төл сөзү. Муну билесиңерби кимдерге берилет? Кемеңгер бул Калыгул Олияга, Барпыга, Жеңи Жокко, Молдо Ниязга, Молдо Кылычка, Сагынбай Саякбайларга берилет мындай. Бул улуу наамдар. Ага чейинки азыр ар бирин талкуулап, ар бир терминге мындай аныктама берип отурсак шерменде болот. Ошон үчүн бул мыйзам мен эми Алмаз Акунчан сыйлаймын сизди. Абдан мамлекетчил кишисиз. Неге ушуну комитетке алып келдиңиздер дагы? Неге комитеттен өттү? Жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрө турган болсок шерменде болобуз. Шерменде. Эл акыны деген наам бул миңдеген жылдар мурун берилген бул наам, туурабы? Жеңи жок Арстанбектерге. Эмне аларды Барпы жазуучу деп чыгабызбы эми? Жазуучу деген термин мен шылоолук катары айтайын. Профессионал адабият пайда болгондо эле бир 100 жылдын ора парасында эле жазуучу деген наам пайда болгон. Биз кыргыз профессионал адабиятындагы эки чоң жанр, проза жанры, поэзия жанрын чийип коебузбу? Чоң жанрды. Мен азыр эгер талкууга ала турган болсо, абдан дайынданып келдим азыр. Ошон үчүн бул мыйзамды талкуулап туруп эле алып салсак да болот эле. Мен Алмаз Акунжанович сүйлөгөнгө чейин жетишпей калдым да. Эми мен бул кишини сыйлаймын. Мына өзү да бул киши сезди окшойт. Бүгүн эртеңден бери бул киши менен кеңешип атабыз. Алып салалы деп суранып атат. Мына мен эки анча ойдо туруп атамын. Бул киши президенттин өкүлү катары эми бул жөн киши эмес. Суранып аткандан кийин алып коелу деп атат. Добушка коюп эле алып коет окшойбуз деп калдым да. Мен ушу талкуу менен 6 айга кетирип эл деп чыктым эле да, кечигип калдым. Мындай мыйзам менен келбегиле. Уят.